Чоң рахмат, урматтуу министрдин орун басары. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык 2022 жылга 14,5 миң гектар жерге кант кызылчасы эгилиш керек экен. Кант өндүрүш үчүн. Бул болжол менен 92,6 миң тонна дүң жыйын түшөт дейт. Бул республиканын өзүнүн 59 дээрлик 60% гана камсыздалат экен да. Бул эми силердин берген маалыматтар пландаштырылган деп жазылыптыр. Ушул болду болгон жокпу? Эгилди эгилген жокпу? Биздин Данияр Жаңузаков, коопсуздук, азык-түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы жооп берип койсо, уруксат берсеңиз. Депутаттар, жылдын башында кант кызылчасынын себеби боюнча 14,5 миң гектар пландаштырылган, прогноз менен пландаштырылган. Бүгүнкү күндө 9300 гектар айдоо аянттары болду. Бул эми 64 миң тоннага прогноз берилип атат, эме боюнча, центнерга боюнча. Калган жетпеген көлөмдөрдү Россия Федерациясы жана үчүнчү өлкөлөрдөн импорттоо керек болуп калат да. Көрдүңүздөрбү, бизге бир маалымат бересиздер, мынча кыла коебуз деп. Көрдүңүзбү? 14,5 миң гектар эгебиз деп туруп, 500-үндө канча деп атасыз? Дабыл кайталап коюңузчу. 9300. 5 миң гектар айрым болуп атат да. Анан 92,6 миң тонна алабыз деп атып, азыр болсо 60га түшүрүпсүздөр. Мурда 59% камсыздайт десеңиздер, эми азыр жок дегенде бир 35% болуп калды да. Анан айтып атасыздар, тияк-бияктан импорт кылабыз деп. Жакында билесиздер, Казакстандын Лотте Рахат деген кондитердик компаниясы фабрикаларды иш токтотуп атат дейт. Эмнеге? Кант жетишпегендиктен дейт, сырьё. Зууракан Кайназарова деген энебиз билесиңер, ошо кант кызылчасында иштеп, эмгектин баатыры болгон. Ушуну көбүрөөк эккенге эмне тоскоол болуп атат? Анткени көрүп атасыздар, быйыл акыбал мындай экенин билдиңиздер. Анткени Украинада окуя, эгерде майда башталса айтат элем, билбей калдыңар деп, февралда башталган. Бул боюнча Евразия экономик биримдиктин чечими менен республикабызга 2022 жылдын 31 августуна чейин тарифтик льготалар 105 миң тонна үчүнчү өлкөлөрдөн кум шекер жана камыш кантын алып келүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Бүгүнкү күндө ошол тарифтик льготалардын негизинде 17 миң тоннадан ашык кант эмеси, тростниковый сахар деп коет, камыш канты, анан жана кум шекер кирди да бүгүнкү күндө. Ошо квоталардын негизинде. Дагы бир суроо. 2022 жылга буудайдын 663,8 миң тонна дүң жыйноо пландаштырылган болчу, туурабы? Ал эми өсүмдүк майы болсо ушул жылга 25 миң гектарга эгилип, андан кийин 19-20 миң тонна алабыз деп туруп пландаштырдыңар эле. Алар ушул өбөдөн кетти же дагы азайтдыңарбы? Жылдын башында прогноз боюнча ошондой берилген. Бүгүнкү күндө ошо будайларды айдоо аянттар 230 миң 500 гектар түздү. Жылдын аягына 622 миң 400 тоннага пландаштырылып жатат. Жылдын аягына чейин. Азырынча 3 эсе аз кетип атыптыр да, туурабы? Жок, 3 эсе аз экенде. Же күзгүлүк күзгү жыйноого ошо прогноз менен 622 миң тоннага пландаштырылып жатат. Өзүңөр түзгөн графиктен, пландан өзүңөр кечигип жүрө бересиңерби? Баягында мынча миллиард акча берилет деди, ала турган дыйкандардын бардыгы нааразы. Дегеле жетпептир. Ал кайдагы акча эле, кимдерге кетти, табышмак бойдон кала берди. Бар беле, жок беле деген бир маселеде. Анан мен дагы бир суроо берейинчи. Ушул кайсыл жерлерге айдалып атат? Анткени союздун чурулунда түшүнөт элем, совхоздун жери, колхоздун жери, туурабы? Азыр болсо бүт жерлерге берилип кетсе, силер эмне негизинде ушундай прогноз кыласыңар? Же бир дыйкан чарба менен келишим кыласыңарбы? Же атайын катып койгон, сактап койгон жериңер барбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сиз бир эки маанилүү маселе көтөрдүңүз. Азыркы убакта жанагы айыл чарба тармагына 26 миллиард сом быйыл 2022 жылы бөлүнүп атат. Анын ичинен өзүңүзгө маалым болгондой ФСХОнун айыл чарбасын колдоо максатында 6% менен өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык жана жаңы инновациялык технологияларды колдонуу боюнча 6% менен азыркы убакта берилип атат. Биринчиден, экинчиден 10 миллиард сом жана 9 кластер боюнча
ошол 9 кластерди максатты 9 кластерди колдоо максатында азыркы убакта иш жүрүп атат. Атайын комиссия түзүлгөн. Ал жерде жогорку кеңештин да депутаттары бар. Азыркы убакта ошолорду колдоо максатында иш жүрүп атат. Бирок ал жерде өзүңүзгө маалым болгондой, жана кластерде өзүңүзгө маалым болгондой циклда агрегаторлор, дыйкан фермерлер жана сатуу болуп, ошол циклды толугу менен колдоо максатында азыркы убакта иштер жүргүзүп, анан ошол кайра иштетүүчү агрегатор болгон ишканаларды тандоо азыркы убакта процесси жүрүп атат. Өзүңүзгө маалым болгондой, анын баары ачык жүрүп атат. Ошону менен бирге жогорку кеңештин 5 депутаты да ошол комиссияда азыркы убакта катышып жатышат. Жер боюнча айтыңызчы. Өзүмө маалым болгондой дейсиз, мага маалым эмес булардын баардыгы. Маалым болсо мен бул суроолорду бербейт элем да. Анан мына экинчи маселе боюнча кайсыл жерлерге айдап атасыңар? Прогноз эмненин негизинде? Дагы бир жолу кайталайм. Совхоздун жери жок азыр, колхоздун жери жок, бүт үлүштөргө берилип кеткен. Же бир дыйкан чарба менен келишим болуп атасыңарбы? Балким акчалар ошолорго кеткендир. Ушуну сурап атам мен. Эми жанагы аларды өзүңүз туура айтасыз. Үлүш жеринде биздин дыйкандар ошол кылкандан эгиндүүлөрдү, арпа буудайларды айдап атат. Биздин ар бир райондо агрардык өнүктүрүү департаментибиз бар. Биз жыл сайын маалыматтарды топтойбуз, анализдейбиз. Ошонун негизинде биз ушул сиз айтып аткан сандардын баары тең ошонун негизинде иштейбиз. Демек бул мамлекеттин өзүнүн планы эмес экен. Ошо департаменттегилер элден сурамжылап чыгат экен, ким канча буудай экет деп. Жок. Ошону эле статистикалык берип коюп кетсеңер да, быйыл мынча келет, мынча буудай болот деп туурабы? Убарлар Азыр ушунча бербедиңизби? Жок, айыл өкмөтү менен жергиликтүү мамлекеттик администрация менен кошо тактайт, бирок биздин өзүбүздүн атайын программабыз бар, биринчиден. Экинчиден, кылкандан эгиндүүлөрдү колдоо максатында жана мен айткандай насыя жагынан, андан сырткары дотация тарабынан, анан үчүнчүдөн ошол лизинг сельхозтехники дагы быйыл 271 миллион сом бөлүндү. Ошол лизинг жагынан да колдоо максатында ошол иштер жүрүп атат. Көрдүңүзбү, ушундай акыбал болсо, анан азык түлүк коопсуздугу боюнча кантип сүйлөшөбүз Кыргызстандачы? Өзүңүз деле мындай мас кишидей болуп барып түзөлүп кетип атасыз да, ачыгын айтканда. Анткени жагдай, жер маселеси чындыгында чоң проблема. Департаменттердин берген маалыматы башка, иш жүзүндө таптакыр башка да болуп чыгышы мүмкүн. Бизде эмне статистиканын цифра боюнча абдан кыйын болуп кеттик, башка жагынан келгенде, реалдуу иш жагынан келгенде. Аксап, текшерип калыш оңой эле нерсе да. Ошон үчүн урматтуу министрдин орун басары, мен бул суроолорду берген себебим азыр мына мыйзамдарыңарга түздөн түз байланыштуу азык түлүк коопсуздугу боюнча. Жакшылап даярданып, дагы бир анализ кылып келип бериңизчи. Өзүмө кат түрдө жөнөтүп коюңуз макулбу? Рахмат.